بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. Allah'ını bilgim gelet. 1. bölüm 3. tema. Allah kayda? Allah Taala hiçbir yerde emes. Anın ordu жоқ. Анткени ал орунга муктаж эмес. Алдыда ушул баш айланткан жоопту чечмелеп өтөбүз. Аны менен Алла кайда деген сурооңо да ачык жооп аласың. Балык суунун тышында жашашы мүмкүн эмес. Мисалы, балыкта сеникиндей акыл бар деп эсептейли. Ал канчалык ойлонсо да суунун тышындагы жашоону элестете албайт. Себеби ал пайда болгондон бери суунун ичинде жашайт. Башка бир жашоо үлгүсүн биле албайт. Башка жашоону билбегендиктен жашоонун баары суунун ичинде деп элестетет. Акылы да, кыялы да, ойлонуусу да суунун ичинде болот. Балык үчүн суу кандай болсо, сага да жер ошондой нерсе. Кайда барсаң да жердин үстүндө жүрөсүң. Андан башка абалды элестете албайсың. Үйдө, мектепте, көчөдө, шаарда, талаада, токойдо, тоолордо, башка өлкөлөрдө болсоң да жерден тышкары чыга албайсың. Анткени балыктын суусуз жашашы мүмкүн болбогондой эле биз да жерде жашоого муктажбыз. Ушулардын натыйжасында сага Алла кайда деген суроо келип чыккандыр. Сен аны да бир орунда болушу керек деп ойлоп алгансың. Чынбы? Бул суроо кайсы бир балык сага кайсы деңизде жашайсың дегенинен да күлкүлүү. Негизи кайда деген суроо сага, мага окшогон атом клеткалардан, эт жана сөөктөн турган макулуктар үчүн суралат. Калемиң кайда? Үйүңүз кайда жайгашкан? Мурат кайда? Хан теңир чокусу кайда? Эң чоң океан кайда жайгашкан? Ай кайда? Алтын казык жылдызы каякта? Анткени материядан түзүлгөн нерселердин баары бир жерде болууга муктаж. Алла Таала болсо макулуктардын эч бирине окшобойт. Ал эч кандай материя эмес. Ошондуктан Алла Таала үчүн кайда деген суроо коюлушу мүмкүн эмес. Себеби бул суроонун жообу жок. Кудум эч бир кулпуга туура келбеген ачкыч сыяктуу. Алла Таала биз сыяктуу орунга же мекенге муктаж эмес. Деги эле эч бир нерсеге муктаж эмес. Мисалы, Алла Таала жараткан айрым нерселерди көз менен көрө албайбыз. Колубуз менен да кармай албайбыз. Алалы адамдын өмүрү. Мен сага ашказанын кайда десем, дароо ичиңди көргөзөсүң. Мээ, бөйрөк, көз, жүрөк баарынын орду бар. Анда өмүрүң кайда жайгашкан? Денеңдин кайсы бөлүгүндө деп сурасам, мага көрсөтүп берчи. Көрсөтө албайсың. Анткени өмүр материя эмес жана денеде бир орунду ээлебеген. Орунга муктаж да эмес. Ошол эле учурда денеңде бар нерсе. Демек, материядан алыс болгон нерселерге кайда деген суроо берилгенде, ага жооп берүү кыйын. А түгүл өмүр сыяктуу таптакыр жооп берилбей турган абалга чейин барат. Алла Таала жаратып койгон өмүр сыяктуу нерселерге кайда суроосун бербей жатсак, Аллага карата бул суроону кантип беришибиз мүмкүн? Эч бир жерде эмес, бирок баарыбызга жакын. Тоолорду, деңиздерди, кургактыкты, токойлорду, күндү, жылдыздарды, ааламды Алла Таала жараткан. Булардын баары бир убактарда жок эле. Бирок Алла Таала өзү эзелтеден бар болчу. Булардын баарын жаратты. Демек, аалам жарал электе Алла Таала бир орунга муктаж болгон эмес. Ооба, бул сүйлөмдү эң башта айткан элем. Эч бир жерде болбой туруп, кантип баарына жакын болот деп сурашың мүмкүн. Сага дагы бир өрнөк берели.
Бул мисалды тээ алыстарды жакындатып берген телескоп сыяктуу кабыл алсаң болот. Акылыбыз кыйыныраак түшүнө алган нерселерди, маселелерди бул телескоп аркылуу жеңил түшүнүү мүмкүн. Ошондуктан мисалдарды келтирүү маанилүү. Таң агаргандан баштап жер бетинин баардык тарабы жарык болот. Ар бир жерден күндү көрө алабыз. Эмнени карабасаң, жаркыраган күндү көрөбүз. Гүлдөрдүн бетиндеги шүйдүрүм тамчыларынан да, үйлөрдүн терезелеринен да, жаныбарлардын көздөрүнөн да баарынан күндүн жарыгы чагылып турат. А бирок күн чынында жерде жайгашкан эмес. Жерден тышкары да асманда жайгашкан. Ошентсе да жылуулугу, жарыгы жер бетиндеги бүт нерселерге чагылып турат. Чындыгында күн жердин баардык тарабында болсо да жерде эмес. Күн жерден миллиондогон чакырым алыстыкта болушуна карабай, терезеде, баардык көздөрдө, баардык кум дааналарында, баардык суу тамчыларында жана ар бир кар бүртүгүндө да чагылып, тирүүлүктүн жүрүшүнө себепкер болуп турат. Алла Тааланын заты ааламдан тышкары анын кудурети, буйругу, чебердиги, ырыскысы, мээрими ар бир жерде. Мисалы, асмандагы триллиондогон жылдыздар Алланын кудурети менен бири-бирине урунбай айланып турат. Алланын чебердиги менен күн системасындагы планеталар 1 сантиметрдан угунан чыкпай күндү айланууда. Алланын ырыскысы жер бетиндеги ар бир жанга жетүүдө. Дүйнө жүзүндө бир убакта келген наристелердин баары энелеринин сүтү менен ырыскаланат.